Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma aslih lana niyyatina wa dhurriyyatina wa ahsinna khitamana ya arhamar rahimin. Erkek kişi hayız uçurunda ayalı menen emne nerselerde kılıusuna ruhsat. Hayız kanı ayal kişinin etekkiri bolup sanalat. Ayşe nevez aytat, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'din ayallarından biri hayız körse, mundaycha aytkanda etek kiri kelse, Allah'tın elçisi ağa buyurat ele izar oronu. İzar baştın töbөсүнөн tartıp, butqa çeyinki bir mata materialga aytılat. Hayızının etek kirinin favrasında. Favrası degeni, hayыздың en köp kelip turgan vakti bolotko, oşol uçuru. Hayız kanı akırlaşkan sayın azayıp barat. Jana en algaçkı kelgen vakıtta şaulda öyle ağıp, hayız köp kelip turgan vak, kan. Негизи ар кайсы аялдар кандай келет го, кээ-бир аялдарда кан шаулда эле агып келет. Мына Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аялдарынын биринин каны келгенде, хайыз каны келгенде, башында эмес, мына кан келет деген учурда эмес, бүтүүсү жакын учурда эмес, хайыз канынын. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аялдарынын биринин хайызы шаулдап келип турган убакытта бир изарды оротот эле, бир материалды оротот эле. Жана андан кийин аны менен мубашарат кыла берет эле. Мубашарат деген эмне? Кошулуудан башка иштин баарысы мубашарат дейилет. Жыныстык мүчөлөр бири-бирине кошулуудан башка иштердин баарысы мубашарат. Өбөбү, кучактайбы, кармайбы, башка бир жеринен шахватын кандырабы, баарысы мубашарат деп айтылат. Биз бул нерсени азыр адамдарга түшүнүктүү болуусу үчүн айтабыз. وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам шахватына ээ боло алгандай, силердин кайсы бириңер шахватына ээ чыгат деп айткан Айша энебиз. Мунун мааниси негизи уруксат, бирок сен кепилдик бере аласыңбы? Хайыз убакыты келген кезде аялыңдын. Хайызы каны келген убакытта аялың менен кошулуп коюуга кепилдик бере аласыңбы? Мына ушуну айтып жатат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнө кепил болчу, өзүнүн шахватын кармай алат эле. Сен пайгамбардай болуп шахватыңды кармай аласыңбы? Шахватыңды кармай ала турган болсоң, анда бул нерсени кыл. Колуңдан келсе деп эскертип жаткандай Айша энебиз. Хайыз убакытта аялын өбүп кучактап, анан эле акыры өзүн кармай албай кошулуп коюу даражасына барбайсыңбы? Өзүңдүн шахватыңды кармай аласыңбы? Мына ушул нерсени Айша энебиз көрсөтмө берип жатат. Өзүңдү кармай алсаң, кыл мындай ишти, болбосо жөн отур. Кээ-бир аялдар хайыз көрөт, хайызы этек кири 10 күндөй болот. Мына ушундай убакытта эркек киши жүрө береби? Башка бир аялдарга караганга болбойт, өзүн кандырганга болбойт. Бул иштер арам болуп саналат. Мына ушундай убакытта аялы күйөөсүн кандырат, хайыз болсо да, хайыз каны этек кири келип турган болсо да. Мына ушундай аялынын этек кири келип турганда, хайыз каны келип турганда, аялынын санына кошулуу бул дурус, уруксат. Хадисте Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам изар орону буйрат эле дегени башка бир хадиске ылайык айтылат. İsna'u kulle şeyin illen nikah deyilgen. Başka bir hadiste. Hayız uaktında ayaldarың менен эмне кылсаңар кыла бергиле. Hayız uaktında ayalдарыңар менен эмне кылсаңар кыла бергиле. Бирок кошулбасаңар болду deyilgen. Hayız каны келип турган жерге эле кошулбасаңар болду. Башка эмне кылсаңар кыла бергиле deyilgen. Алымдар айтат, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам изар орону буйрат дегени киндик менен тиздегече болгон жай мүмкүн эмес деген эмес. Кан тийбөөсү үчүн этияттуулуктан улам. Азыркы заман этият чарасын көрүү үчүн ошол жерге бир нерселерди коюп, тосуп койсо, боло турган нерселер азыр көп. Алымдар фикх илиминде тахфиз маселесин келтирет. Бул дегени хайыз учурунда аялынын санына шкалап бүтүрүүгө, шахватын кандырууга айтылат.
Дагы бир маселе бар, укон маселеси бар. Укон дегени аялы семизирээк болсо, анын курсагын ышкалап күйөөсү шахватын кандыруусун айтылат. Жана аялдарга байланыштуу өкүмдөр тууралуу китептерде жазылган. Алымдардын кээ бир айтышат, кала берсе ушунчалык даражада уруксат берген шарият аялынын арткы тарабына кошулбаган абалда артына ышкалап болсо да шахватын кандырса болот деп айтылган. Киргизбейт, ышкалап гана. Эң башкысы кошулбасаңыз болду. Колу менен кандырап аялы, күйөөсүн айырмасы жок. Бул нерсе жогоруда айтканыбыздай мубашарат дейилет. Мубашарат дегени бул жимадан башка иштердин баарысы мубашарат дегени. Башара дегени дененин денеге тийүүсү дегени. Аялынын каалаган жерине денесин денесине тийгизип шахватын кандыра берет дегени. Айша энебиздин сөзүн жакшы түшүнөлү. Кайсы бириңер шахватына ээ боло алса, шахватын кармай алса, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдай. Бул дегени хайз убакта аялы менен кошулуп койбоо коркунучу болбосо, өзүнө ишенсе дегени. Мындай жогоруда айтылган иштерди жасаса болот. Мына ушундай учурда мубашарат кылса болот. Аялы менен хайз учурунда өзүнө ишенсе, шахватын кармай алса гана аялы менен мубашарат кылып өзүн күйөөсү кандырса болот. Азыр бул маселени бир аялы бар эркектерге айттык. Аялы 10 күн хайз болсо эркек киши жүрө бербейт го. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын 9 аялы болгон. 9 аялдын баарысы бир убакытта хайз каны келген эмес, этеккири келген эмес. Бир аялы хайз болуп калса, башка аялыга баруу мүмкүнчүлүгү бар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын. Мына ушуга карабай пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хайз көргөн аялдарынан келип пайдаланып жатат. Бул зарылчылык эмес. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам үчүн. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир аялы хайз көрүп калса, башка бир аялына барып шахватын кандыра берсе боло берет, хайз көрбөгөн. Бир аялы бар эркек аялына мубашарат кылат. Шахватын жогоруда айткан жолго көрө кандырат. А пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын 9 аялы болуусуна карабастан туруп, хайз көргөн аялы менен келип, андан пайдаланып жатат. Бир аялы болгон эркек кимден пайдаланат эле? Аялынан пайдаланат. Умму Саламадан келген хадисте айтылат. Жогоруда биз айткан хадис Айша энебизден келди. Умму Салама энебиз айтат: "Мен пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менен жабынчыкта жабынып жаткан элем. Аялдарда боло турган хайз менде да болду. Хайз каным келди" дегени. Жабынчуудан акырын чыгып кеттим. Төшөктөн акырын чыгып кеттим. Хайз келгенден кийин тазалануусу керек го. Этек кири келгенден кийин канды артып, бир нерсе коюп тазалануусу керек го аял киши. Чыгып кеткенде акырын чыгып кетти. Мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды тынчсыздантпай акырын чыгып кетип жатат. Мына ушул адепти караңыз. Мына бул жерде эр катындын адеби баяндалып жатат. Аялы жагымсыз жыттар келип күйөөсүнүн алдында жата бербейт да. Акырын чыгып кеттим деп айтып жатат Умму Салама энебиз. Хайзы келгенин билдирбей жатат. Этек кири келгенин билдирбей жатат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды ойготуп жибербөө үчүн акырын чыгып кетип жатат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды кыжалат кылбоо үчүн. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сезип калганда ага айткан экен Умму Салама энебизге: "Анафисти, хайзың келдиби, этек кириң келдиби?" деп айткан. Умму Салама энебиз: "Аялдарда боло турган хайз менде да болду, менде да келди" деп айтат. Хайз көрдүм деп айтты да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Аллах Таала бул нерсени адам кыздарына мөөрлөп койгон, коюп койгон нерсе" деп андагы кыжалатчылыкты кетирип жатат. Жубатып койду да аны. Умму Салама энебиз айтты: "Барып өзүмдү бир карап, оңдоп түзөп келдим. Канды тазалап, жыттуу нерселерден сүртүп келдим" дейт. Анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мени жабынчууга киргизди. Өзү жаткан төшөккө киргизди. Жабынчыкка мени менен кир деп айтты. Кыжалат болуп бир бурчка жатып алба деп айтканы да. Хайздын алгачкы абалында Умму Салама энебизди кучактап жатып жатат пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Яхудилер аялы хайз көрсө көчөгө алып чыгып коюшкан. Мындайча айтканда, башка бир бөлмөгө коюп койгон. Ага жакындык кылган эмес, аны менен жаткан эмес.
мурда эми хайыз канын артып тазалоо бир топ азыркы убакка караганда кыйын болгон. Азыр жеңил, алхамдулилля. Ошондуктан кайсы маселе болбосун, биздин жашообузда кайсы маселе болбосун, биз үчүн эң сонун үлгү пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам. Ошондуктан Аллах Таала Кур'ан-ы Керимде силер үчүн Аллахтын элчисинде сонун үлгүлөр бар дейт. Аллах Таала Кур'ан-ы Керимде. Аллаху алам. Ва саллаллаху ала Мухаммадин ва алейхи ва сахбихи ва саллам.